with the amount of young wrestlers who are at a... Сербиянын Белград шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатында кыргызстандык балбан Акжол Махмудов алтын медаль тагынып, кыргыз спортунун тарыхын жаңылады. Ал грек-рим күрөшү боюнча биринчи дүйнө чемпиону болуп калды. Дүйнө чемпионатына алгачкы жолу катышкан 23 жаштагы балбан Акжол Махмудов күрөштөн кийинки кыска маегинде бардык күйөрмандарынын колдоосуна ыраазычылыгын айтып, бул жеңишин кыргыз элине арнаганын билдирди. Я очень рад, очень счастлив, что у меня есть такая возможность. Менде алтын медалды тагынуу мүмкүнчүлүгү болгонуна кубанычтамын жана бактылуумун. Бул жеңишимди менин элиме, Кыргызстанга арнайм. Азыр үй бүлөм мени колдоп жатканын билем. Үй бүлөмө ыраазымын, анткени алар мени бардык жерде дайыма колдоп келет. Ошондой эле машыктыруучуларыма чоң рахмат. Бир учурду белгилеп айта кетишим керек. Жакында эле машыктыруучум улуг агайымдын атасы дүйнө салды. Жеңишимди ага арнайм. Себеби ал улуг агай сыяктуу мыкты машыктыруучуну тарбиялап чоңойткон. Мен абдан ыраазымын. Хотел бы выделить. Ал эми беттеш жөнүндө пикирин айткан Махмудов дүйнөгө кыргыз күрөшүнүн мектебин көрсөттүм деди. Я и вчера говорил, что я хочу показать. Кечээ дагы айткам, мен кыргыз күрөшүнүн мектеби эмнеге жөндөмдүү экенин көрсөткүм келген. Мен муну далилдедим деп ойлойм. Натыйжада реванш алдым. Себеби финалдагы атаандашым менен буга чейин дагы бет келип, бир жолу жеңип, кийинкисинде жеңилип калгам. Ошондой эле Акжолдун башкы машыктыруучусу Мейрамбек Ахметов Акжол Акжолтой болгонун айтып, Кыргызстандан дагы көп баатырлар чыгаарына ишеним артты. Жеңиш биздин кыргыз эли үчүн, биздин кандай айттым, сыймыктаган үчүн, бизди эң жакшы кыргыз эли баатырлар көп ошол Кыргызстан. Мен ойлойм алдында көп баатырлар чыгат. Баарына чоң рахмат, ким ишенди. Акжолтой болду. Акжолдун жеңиши албетте аны сүрөп турган кыргыз элин дагы толкунданпай койгон жок. Социалдык түйүндөрдө сыймык, сүйүнүч менен жазылган мактоо алкоолордун аягы суйула элек. Кубанычтуу каалоосун айткандардын арасында мамлекет башчысы Садыр Жапаров дагы бар. Азаматсың, Акжол баатыры. Кыргыз элине элемес, жалпы эле күрөш сүйүүчүлөргө кызыктуу күрөш тартуулап, таза жеңишке жетиштиң. Кыргыз эли маңдайы жарыла сүйүнүп, кубанычында чек жок. Бардыгы алкап Олимпиада алтынын күтүп жатканы жашыруун эмес. Сенин да чоң спорттогу башкы максатың ошол болсо керек. Андыктан сага бекем ден соолук, спорттук ийгилик каалайм. Бар бол баатыр. Акжол Махмудов 11 сентябрда финалдык таймашта грек-рим күрөшүнөн 77 кг салмакта венгриялык Золтан Ливайны 8-0 эсебинде мөөнөтүнөн мурда жеңип, дүйнө чемпиону болду. Мурунку күнү ал 4 атаандашын утуп финалга чыккан. Алгач бразилиялык Жоэлсон де Брито Рамос Жуниорду 11-1, 8-1 финалда мексикалык спортчуну 8-0, чейрек финалда түркиялык Юнус Эмре Басарды 9-7 эсебинде жеңген. Ал эми жарым финалда Лондон Олимпиадасынын чемпиону 34 жаштагы түштүк кореялык Ким Хён У менен күрөшүп 4-1 эсебинде уткан. Дүйнөлүк таймаш оңойго турбаганын, бул жеңиш Акжолдун жана анын машыктыруучуларынын талыкпаган эмгегинин жемиши экенин спортшмерлер айтууда. Кыргызстанда спорттун именно олимпиадалык түрлөрү боюнча, анын ичинен грек-рим күрөшү боюнча деңгээлдин өсүшү, эл аралык белдештерде, официалдуу түрдө өтүп аткан белдештерде акыркыларын алып карасак, мына исламский играда бул балабыз алтын медаль берди. Мына дүйнөлүк биринчиликте алтын медаль берди. Бул биздин балдардын эмгеги, тренерлерибиздин эмгеги, анан сөз бу жерде айтып кетиш керек. Биздин департамент, мамлекет бул балдарды ушундай мелдештерге даярдыктарына, мелдештерге каржылап турат. Ошол убагында стипендияларын берип турат, жана медикаменттерин берип турат. Бүт жагынан карап, каржылап, ошонун баарын контролдоп турабыз биз. Ошон үчүн балдар эч башка нерсе менен алаксыбай, спорт менен даярданып, ушу мелдештерге даярданып келишет. Мына бүгүнкү күндө ошонун жыйынтыгы. Акжол грек-рим күрөшү боюнча Кыргызстанда биринчи дүйнө чемпиону болду. Спорттун бул түрү боюнча тарыхта 1999 Радбек Санатбаев коло, 2006 Канатбек Бегалиев күмүш, 2010 Данияр Күбөнов коло, Жоламан Шаршембеков 2018 жана 2021 күмүш байга алган. Ал эми буга чейин кыз келиндер күрөшүнөн Айсулуу Тыныбекова 2 жолу, Мээрим Жуманазарова 1 жолу дүйнө чемпиондугун жеңген. Мына биздин балдар ушундай жакшынакай результаттарды бере баштаса, Кыргызстанда ушул спорттун түрү күрөш боюнча, кыздар күрөшү боюнча абдан өнүгөт да.
Кыргызстан боюнча 7 областта азыр машыгып аткан балдар абдан көп. Тренерлерге да бул аябай жакшы мотивация болот да. Бардык федерациялар, мамлекетибиз бүт бизге абдан жакшы түрткү болот бул. Акыркы эле результаттарды карасак, Кыргызстан менимче дүйнөлүк рейтингде абдан жакшы эмеседе турат. Биздин кыздарыбыз чыкканда, балдар чыкканда кадимкидей сезгенип турушат. Себеп дегенде биздин балдар деңгээли абдан жакшы бүгүнкү күндө. Акжол Махмудов Азиянын 2 жолку чемпиону, Токио Олимпиадасынын күмүш байгесинин ээси, 4-чү Ислам шериктештик оюндарынын жеңүүчүсү, кадеттер арасында дүйнө чемпионатынын алтын, жаштар арасында дүйнө чемпионатынын күмүш жана коло байгелерин жеңген, уландар жана жаштар арасында Азия чемпиону. Күрөш боюнча дүйнө чемпионаты 18-сентябрга чейин уланат. Бул мелдешке Кыргызстандан жалпы 15 спортчу катышууда. Каныкей Бозгунова, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ.